Ошто жылаңач сүрөтүңдү туугандарыңа жөнөтөм деп акча талап кылганга шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Кечээ 3 мартта Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Ак Бура милиция бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан 1993 туулган Ош шаарынын тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ага карата опузалап талап кылуу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тергөө жүрүп жатат. Алгачкы тергөө иштеринин жүрүшүндө маалым болгондой, бул кармалган жигит 2020 жылдын октябрь айында өзүнүн таанышы 95 туулган аял менен өз ара урушуп кеткен соң, акыркы жолу бир жолугуп алалы деп аны алдоо жолу менен чакырып, унаасына отургузган соң бычак такап коркутуп Ош шаарынын мейманканаларынын бирине алып келген. Андан соң бычак менен өлтүрөм деп коркутуусун улантып, жылаңачтап чечиндирип, өзүнүн телефонуна тартып алган. Жабырлануучу намыстанып, колдору менен бетин жапкан учурда күч менен колун жүзүнөн алып, сүрөткө жылаңач тарткан. Андан соң эми мага жакын арада 50 000 сом акча таап бересиң, болбосо бул сүрөттү ата-энеңе, жакындарыңа жөнөтүп, интернетке чыгарам деп акча талап кыла баштаган. Айласы кеткен келин Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Ак Бура милиция бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Эртең 5 мартта шектүүнүн баш коргоо чарасы Ош шаардык сотунда каралат деп билдиришти басма сөз кызматынан. Бишкекте унаа урдоого шектелип 2 жаран кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 27 февраль күнү Лелин райондук ички иштер башкармалыгына шаар тургуну арыз менен кайрылган. Анда 26 февралдан 27 февралга караган түнү Фучик көчөсүндө жайгашкан үйдүн жанында токтоп турган Honda Fit үлгүсүндөгү унааны белгисиз адамдар мыйзамсыз түрдө тартып алып, белгисиз тарапка качып кетишкенин жазган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 206 берене унаа урдоо менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Издөө иштеринин натыйжасында аталган кылмышка шектелип 2000 жылы туулган жана 1995 жылы туулган жарандар кармалды. Алар убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Уурдалган Honda Fit унаасы ээсине кайтарылып берилди. Учурда тергөө иштери уланууда деп жазылат маалыматта. Көз эле эмес, көөдөнү да сокур экен. Чуулгандуу комментарий боюнча президенттик аппарат үн катты. Кечээ 3 мартта Жогорку Кеңеш Конституциянын жаңы долбоорун биринчи окууда талкуулаган. Анда депутат Дастан Бекешев жаңы Конституция элдин шор экенин айтып, баш мыйзамда туура эмес эрежелер бар экенине токтолгон. Бул видео социалдык тармакка жарыялангандан кийин видеонун алдына президент Садыр Жапаровдун баракчасы төмөнкүдөй комментарий калтырган. Азыркы тапта бул билдирүү колдонуучулардын көңүлүн буруп, аны бөлүшүп пикир жазгандар көп болууда. Чуулгандуу комментарий боюнча президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек төмөнкүлөрдү билдирди. Айтымында комментарийди Садыр Жапаров жазган эмес жана ал буга катуу тынчсызданып жатат. Талкууланып жаткан билдирүүнү президент жазган эмес, анын баракчасын бузуп кирген кызыктар тарап билдирүүнү жазса керек. Азыркы тапта бул тууралуу тактап жатабыз. Садыр Жапаров өзү да буга аябай ачууланып, тынчсызданып жатат. Билдирүү жазган адам аныкталса чара көрүлөт, деди Байтерек.